Национальный историко-мемориальный комплекс Ата-Бейит состоит из 4 комплексов. Первый комплекс посвящен сталинской репрессии, жертвам сталинской репрессии. Второй комплекс посвящен великому писателю, лингвисту Чингизу Айтматову. Третий комплекс посвящен 16 году, трагическому событию. Вот этот комплекс построен. Четвертый комплекс посвящен 7 апрелю, героям Апрельской революции. Статус национальный мы получили в 2016 году, когда открыли комплекс, посвященный 16 году, столетию. Ата-Бейит мемориалдык комплексиндеги 1938 жылы 5 ноябрдан 8 ноябрга чейин 138 саясий туткун көмүлгөн. Ошол убактагы кыш бышырган кирпичтин чуңкурунун жанында турабыз. Булар кимдер болгон? 138 саясий туткундун арасында Кыргыз мамлекетин түптөгөн эң биринчи биздин өкмөт башчы Жусуп Абдрахманов, экинчи катчы болуп иштеген Төрөкул Айтматов, Кыргызстанда биринчи жетекчилик кызматтарды аркалаган Иманалы Айдарбеков, дагы жогорку партиялык мамлекеттик кызматкерлердин 20 инсандын сөөгү табылган. 1991 жылдын апрель айынан баштап гана мурда ушул жерде кароолчу болуп иштеген Абыкан Кыдыралиевдин улуу кызы Бибира Кыдыралиева эжебиздин кылган эмгеги 3 жылдык эмгегинен кийин бул жака ушу комиссия түзүлүп толук изилдөөгө уруксат берилген. Мына ошондогу бул жердеги казылган даректүү фактылардын негизинде 4 инсандын чөнтөктөрүнөн жаза кагаздын көчүрмөсү чыгып атат. Биринчи биздин өкмөт башчысы Жусуп Абдрахмановдун сөөгүнөн жаза кагаздын көчүрмөсү табылган Төрөкул Айтматовдун, ошондой эле Абдрахман Булатовдун, дагы нарында Госбанктын филиалын жетектеген Абдрайым Абдрахманов чөнтөктөрүнөн жаза кагаздын көчүрмөлөрү чирибестен табылат. Ошолордун факты катары архивдик документтерди толугу менен кайтадан көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Биздин музейдин негизги максаты Кыргызстан мамлекеттүүлүгүнүн түптөшүнө зор салым кошкон инсандардын атын терең изилдеп төбөлүккө калтыруу, булардын жогорку ысымы менен жаш муундарды тарбиялоо болуп эсептелет. Ал эми бул стендте болсо Кыргызстандагы биринчи өкмөт башы Жусуп Абдрахмановдун ийгилүүлүк сүрөтү 1926 жылдан 1933 жылдын 28 августуна чейин өкмөттү башкарып, өтө көп эмгектер жасаган. Ал эми жогорку сүрөттө болсо Кыргызстандын мамлекет катары түптөшүнө өтө зор салым кошкон Абдыкерим Сыдыков тууралуу далилдүү материалдар жана өзүнүн ийгилүүлүк сүрөттөрү камтылган. 1924 жыл 14 октябрда Кыргыз автоном республикасы түзүлгөн. Биринчи жетекчи болуп областтык революциялык комитеттин төрагасы болуп Иманалы Айдарбеков шайланган. Ал эми туура 5,5 айдан кийин бул жогорку кызматты Абдыкадыр Орозбеков өткөзгөн. Дагы Абдыкадыр Орозбеков борбордук аткаруу комитетти дээрлик 11 жыл башкарган инсан болуп эсептелет. Бул инсандардын Кыргыз мамлекетинин түптөшүнө жасап кеткен эмгектери өтө зор. Ал эми бул стендте болсо Кыргызстанда өкмөт башы болуп иштеген Баял Исакеев 1936 жылы 14 октябрда Кыргыз Социалистик Республикасы түзүлгөн. Дагы ал эми 33 жылдын 29 августунан баштап өкмөт башчылык кызматты аркалаган Баял Исакеев болгон. Төрөкул Айтматов Кыргызстандагы жогорку партиялык мамлекеттик кызматкерлердин когортасына кирген инсан. Кыргызстандан биринчи болуп Москвадагы жогорку партиялык мектептердин эң мындайча айтканда таасирдүү болгон Кызыл профессура институтунда окуган. Ал эми ошол жактан камакка алынып, жалган жала менен 1937 жылдын 5 декабрында камакка алынган.
кыргыз адабиятын жана кыргыз маданиятын өзүнүн теңдешсиз чыгармалары менен дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып, дүйнө элдерине тааныткан кыргыз элинин залкар жазуучу Чыңгыз Төрөкулчу Айтматтын эстелигинин алдында турабыз. Чыңгыз Төрөкулчу Айтматтын чыгармалары 187 тилге которулгандагы 110 миллион тираж менен жарык көргөн. 2008 жылы 10 июнда Германиянын Нюрнберг шаарында Чыңгыз Төрөкулчу Айтматов өзүнүн акыркы күндөрүн өткөзгөн. Ал эми жазуучунун өзүнүн керези боюнча атасынын жанындагы ушу Ата-бейит мемориалдык комплексине бул кишинин сөөгү жерге берилген. Ал эми 2013 жылдын 12 декабрында эстелик, мына ушул эстелик курулуп, мындайча айтканда өзүнүн функциясын аткарып баштаган. Биз азыр Аксу окуяларында курман болгон, ошондой эле 2013 жылдын 7 апрелинде ошол убактагы президент Курманбек Салихович Бакеевдин үй бүлөлүк кландык режимине каршы чыгып, тынчтык битигине барып ок учкан жигиттердин эстелигинин алдында турабыз. Бул жигиттердин жаркын элесине арналып биздин оң тарабыбызда музей курулуп, жакында мындайча айтканда өзүнүн функциясын аткарууга киришет.